Бүтін Кыргызстан Мадумаров. Урматтуу демилгечилер, Кыргызстанда соңку мезгилдерде ар кандай акционердик коомдорду түзүп, курулуш компаниялары түзүлүп, аларга акча жыйнап, андан кийин түйү менен жок болуп кетип аткан маселелер өтө көп да. Мына ушуларда бир үчүнчү беренесинде сиздер жазып атыпсыздар, акционердик коомдордун баардыгы эле жоопкерчиликтерди алып салып атыпсыздар. Алардын жагдайлары кандай болот? Жооп бериңиз. Урматтуу Адыхан Кимсанбаевич, юстиция министринин орун басары Сыдыков Орозбек Кадырбекович, эми акционердик коомдорду жеке жана юридикалык жактар түзүшөт. Бирок бул жерде үчүнчү беренеге биз киргизип аткан бул инвентаризациянын алкагында эле бул редакциялык негиздеги мыйзам. Бул баякы законодательством Кыргызской республики деген сөздү эле юридикалык жактардын жаатындагы мыйзамдардын чегинде жөнгө салынат дегенди киргизип атабыз да. Ал эми акционердик коомдорду кандай максатта, кандай формада түзүп мыйзам бузууга алып келсе, алар бардыгы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде жооп беришет да. Уюштуруучулары же акционерлери, ошого кириптер болгон башкаруу органынын өкүлдөрү. Сиз 4-чү абзацты окусаңыз 3-чү беренеде мамлекет жана анын органдары коомдун милдеттемелери боюнча жооп бербейт деп турат. Бул норма ошол мыйзам кабыл алынгандан бери эле бар, азыр өзгөртүү бул жерге кирген жок. Эмнеге ушуну киргизбей атасыңар деген суроо коюп атам. Эмнеге? Кыргызстанда аябай какшап ыйлап жүргөндөр көп го, курулуш компанияларынын акчасын салып алып, же үйдөн жок, же акчадан жок болуп жүргөндөр. Алар лицензия алганда. Адыхан Кимсанбаевич, лицензия алган акционердик коомдор лицензия алууга жаткан ишмердүүлүктөр болсо лицензия алышат. Ал эми курулуш компания болобу, башка жаатында болобу, курулуш компаниялардагы курулуш жаатында лицензия алат. Ал эми мамлекет анын жоопкерчиликтерине жооп бербейт деген сөз бул мындай азыр элдер угуп атат да, жалпылаган маанидә эмес. Ал баякы чарбалык коом болгондуктан өзүнүн милдеттерине чегерилген мүлктүн негизде ошол коом өзү жооп берет деген эле сөз. Жок, андай болбойт. Ошондой болот. Андай болбойт. Сиз ошондой түшүнөсүз. Биз башкача түшүнөбүз. Акционердик коом өз менчигини өзүнүн балансында турган, ал өзүнүн балансында тура берсин. Ооба. Бирок мамлекет жана анын органдары коомдун милдеттемелери, алар милдеттеме алып атат. Биз үй куруп беребиз деп атат. Биз үй курабыз, сапаттуу үйдү куруп бүтүрөбүз убагында деп лицензия алып атат. Мамлекет ошого лицензия берип атат, уруксат берип атат. Демек мамлекет өзү көзөмөлгө алыш керек аны. Көзөмөлгө алынат да, эгер ошол ар бир келишимдерди жоопкерчиликтерин өзү мындай бузууга алып келген болсо. Сиз кечиресиз, коомдун милдеттемелери боюнча мамлекет жооп бербейт деп атат. Мындай да, сиз экөөбүз эки башка тилде сүйлөйбүз. Бул мыйзам, урматтуу кесиптештер, бул мыйзам ушул мезгилге чейинки түзүлгөн акционердик коомдордун очойгон жоопкерчиликтерин алып алган, ошол жоопкерчиликтерден кутулуунун жолун кыскартууга аракеттелген өзгөртүү түзөтүү киргизиши керек эле. Силер өкмөт дегенди кабинет, министрлер кабинети деп өзгөртүп койгон менен бул мыйзам жакшырып кетпейт. Мына жерде ар бир депутат силерге кайрылбаган кишилер барбы? Жанакы эмне деген коомдор пайда болгон? Ихсан деген, башка деген коомдор пайда болуп алып, элдин баары ыйлап көчөдө жүрбөйбү? Эмне үчүн мамлекет ошолорго чара көрбөйт? Уруксат берсеңиз, Адыхан Кимсанбаевич, коомдордун бизде юридикалык жактан 32 түрү бар. Сиз айтып аткан ихсандардын бардыгы булар кооператив катарында түзүлгөн. Азыр акционердик коомдор жөнүндө сөз кетип атат. Балким жашоодо сиз айткан окуяларды жок дегенге болбойт, бирок бул жерде биз редакциялык киргизип атабыз. Эгер жүйөлүү сунуш менен ушул жагын өзгөртөлү десеңиз, мен сизге кирейин дагы өзүнчө законопроект менен иштеп чыгайлы бул акционердик коомдорду. Бул жерде кооперативдер боюнча юстиция министрлиги мыйзам долбоорун иштеп чыктык. Мына буюрса январь айында алдыңыздарга кирет. Ал бул акционердик коом менен кооперативди мындай алмаштырбаш керек деген билдиргим келет. Анда мындай кылыңызчы. Акционердик коомдордун кандай түрлөрү бар? Жабык жана ачык.
жеке менчик болуп гана түзүлөт деген редакцияны да алып киргенсиңер мындан 4 ай башта. Акционердик коомдорду Ооба. жеке жана юридикалык жактар ошол эле учурда мамлекет өзүнүн ыйгармыктуу органынын атынан дагы акционердик коомду уюштура алат. Жок, кечирип коесуңар. Уюштура алат. Мына ошондо дагы мен силерге жазуу жүзүндө сунуштама бергенмин. Бул деген мамлекет өзүн алып качуудан токтонушубуз керек. Силер кийинки баскычка алып баратасыңар. Акционердик коомдордун бүтүндөй бүт баарын жеке менчиктин колуна өткөрүп берүү жолуна баратасыңар деп айткам. Эсиңизде барбы? Адахан Кипсанбаевич, мамлекеттик ири ишканалардын көпчүлүгү акционердик коомдор. Ошол эле Манас аэропорту, ошол эле башкалар. Бул дүйнөлүк практикада дагы, мыйзамда дагы жол берет. Дүйнөлүк практикада эгерде мыйзам бузулган болсо жоопкерчилик тартылат, бирок Кыргызстанда эмес. Кыргызстанда конституцияны бузсаң деле жооп бербейсиң. Сиз угуп туруңуз. Ошол редакцияга кийин талашып тартышып олтуруп макул болдук. Эмне максатта акционердик жеке гана менчикте түзүлөт деген сөздү биз алып салганга аракет кылдык, туурабы? Эсиңизде барбы ушул талаш? Жок, бул боюнча мен келген эмес окшойм. Анткени бул мыйзам инвентаризацияны алкаганда келтет. Ал эми сиз айткан кооперативдер бул өзүнчө форма. Бүгүнкү күндө 9 кооперативдин төрагасы абакта отурат же баякы ачыкка чыгып тергөө иштери болуп атат. Демек, мамлекет аларды жоопко тартып, териштүү иштери жүрүп атат. А булар, мен дагы бир баса белгилейин, бул акционердик коомдор, кооперативдерге тиешеси жок. Акционердик коомдордун ичинде эл тарабынан нааразы болгон банк системасы боюнча болобу, акча которуу, акча баякы аккумуляция жасаган тармактар, булар боюнча. Рахмат.